Менин күйөөм үйүндө эң кичинекейи. Кайната кайненемин кызматын мен кылганмын. Эми үйдө эрден ажырашкан кайнежем өзүн өткөрүп алыптыр. Эмне андай кылдың десек, апам мага нотариус аркылуу мага калсын деп жазып кеткен дейт. Тирүү кезинде бизге билдирбей жазып бериптир. Үй эң кичине балага калыш керек го. Кантип үйдү кантип кайтарып алсак болот? Түшүнүктүү. Биринчиден үй бүлөдө эң кичүүсүнө калсын деген эч кайсы мыйзамда, эч кайсы мыйзам актыда мындай көрсөтүлгөн эмес. Бул болгону баягы биздин кыргыздын менталитети деп айтабызбы, баягы. Ал эми сиздин кайната, кайненеңизди бакканыңызга, аларды караганыңызга карабай, ал үйдүн ээси алсак, өзү каалаган адамына ал үйдү белекке берүүгө, же болбосо ошол өзүнүн көзү өткөндөн кийин керес катары кимге калтыруу маселесин ал өзү жеке чечет. Мыйзам боюнча менчик кол тийгиз. Менчик сот аркылуу гана ажыратылышы мүмкүн. Менчик ээси өзүнүн менчигинде турган турак жайды өзү каалагандай пайдаланат, каалагандай тескейт. Демек, үйдүн менчик ээси каалаган уулуна, кичүүсүнө, улуусунабы, же болбосо такыр эле өзүнүн балдарын эмес, башка бир адамдарга калтыруу укугу бар. Буну керез деп коет. Мыйзам боюнча керез, сиз айтып жаткандай, нотариус аркылуу көзү тирүү кезинде барып, ошол кайсы сиз айтып жаткан өзүнүн кызына калтыра турган болсо, ошол менин көзүм өткөндөн кийин мага тиешелүү болгон мүлк ошол кызыма калсын деген өзүнүн керезин калтырат. Керез деген бул ошол адамдын мүлкүн көз өткөндөн кийин кимге калтыруу маселесин чечүүчү акты. Ошондуктан, урматтуу суроо ээси, бул жерде сиз бул турак жайды талашканга тилекке каршы укугуңуз жок, себеби бул менчик ээсинин өзүнүн тандоо укугу болгон. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 1127-берене жалпы жоболор граждандын өзү өлгөндөн кийин өзүнө тиешелүү мүлктү же ага болгон укукту тескөө боюнча билдирилген жана тиешелүү түрдө жол жоболоштурулган эркинети керез деп таанылат. Керез өз колу менен түзүлөт. Керезди өкүл аркылуу түзүүгө жол берилбейт. Граждан өзүнүн бүткүл мүлкүн же анын бир бөлүгүн мыйзам боюнча мураскорлордун арасына кирген, ошондой эле кирбеген да бир же болбосо бир нече адамга, ошондой эле юридикалык жакка, мамлекетке же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына керезге калтыра алат. Керезге калтыруучу мыйзам боюнча мураскорлорду түшүндүрүп отурбастан бир мураскорду бир нече же бардык мураскорлорду мурастан ажыратып салууга укуктуу. Эгерде керезден башка келип чыкпаса, мыйзам боюнча мураскорлорду мурастан ажыратып салуу анын өкүлчүлүк укугу боюнча мурастоочу урпактарына жайылтылбайт. Мурас калтыруучу ар кандай мүлк жөнүндө тескөөнү камтыган керез калтырууга укуктуу. Мурас калтыруучу керез калтыруу учурунда өзүнө таандык болбогон мүлк жөнүндө тескөөнү камтыган керезди калтырууга укуктуу. Эгерде керез ачылган учурга карата мындай мүлк ага таандык болсо, тиешелүү тескөө жараксыз болуп эсептелет.